Бүгүн 6-июль күнү эл өкүлү Бактыбек Чойбеков Ак Назар айыл аймагынын айылдык кеңешинин кезектеги сессиясына катышты. Анда жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте айыл ичиндеги орчундуу маселелер көтөрүлдү. Эмне үчүн айыл өкмөтү мурун бекериле бериши эле, азыр баягы айыл өкмөтү бербегенден кийин частный адамдар жана ветврачтар бергенден кийин ар бир коюн башына 10 сомдон, ошондо 100 кой болсо 1000 сомдон бир эле справка алышып атат да. Депутат Бактыбек Чойбеков айтылган көйгөйлөр менен жеринен барып таанышты. Анда Кызыл Октябрь айылындагы ФАПта 05 штаттык бирдиги менен иштеп, күндүзү жана дем алыш күндөрү жарандарды кабыл албаарын айтышты. Ошо бир парацетамол таблетка аны муну алайын десем ФАП жабык. Звонить этсем, неге десем, базар күндөрү иштебейбиз деп чечим чыккан дейт. Бу жерде маселе мындай болот да, базар күнү кыйналсаң да, өлсөң дагы эмне болсоң ошол деген заман болуп калды да. Ошону бир чечип берсеңиздер, базар күнү скорый тура турган Жалпы билим берүүчү Султаналы Улуу Кушбак орто мектеби Талас облусундагы эң чоң мектептердин бири. Анда ремонттун жоктугунан имаратында жаракалар кетип, колдонуудан чыгып калган. Капиталдык ремонтко муктаж. Ташкудук айылында да көйгөйлөр жок эмес. Айылда бала бакча болбогондуктан балдарды Кызыл Октябрь айылындагы бала бакчага алып барышат. Ал эми окуучулар ашар жолу менен салынган бала бакчанын имаратында окушат. Жалпы билим берүүчү Мамыт Уулу Абдрахман атындагы орто мектебинде класстар жетишпегендиктен кошумча корпуска да муктаж. Бирок ушул жактын бардыгы мына моундай көрүнүштө жашап отур. Маданият айылынын тургундары электр энергиясын туташтыруучу устундарды өздөрү эле орнотуп алышкан. Азыркы күндө айыл тургундарына кооптуу жагдай туудурууда. Айыл өкмөт тарабынан мамычалар алынган, бирок орнотуу жана электр энергиясына кошуу маселеси көйгөй жаратып келет. Уйрмарал айылындагы негизги жолдун абалы мышык кыйларлык. Жолдун ортосундагы көпүрөнүн эки тарабында тосмолор жок болгондуктан автоунaalар каналга түшүп кеткен учурлар дагы жок эмес. Айыл тургундары эл өкүлүнөн бул көйгөйдү тез арада чечип берүүнү суранышты. Көкташ айылынын жергиликтүү тургундары үчүн жол маселеси эң эле орчундуу маселелердин бири болуп келген. Бүгүнкү күндө оңдоп түзөө иштери активдүү жүрүүдө. Жалпы билим берүүчү Эсенбек Дүйшеев атындагы орто мектебинде класстар жетишпегендиктен кошумча корпус салынууда. Мектеп мүдүрү окуу куралдарынын жетишсиздиги жана компьютердик класстарда бир дагы компьютердин жоктугун айтты.